БК Медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Иммунитет деген эмне? Иммунитет организмдин ар кандай ооруларга, вирус, бактерияларга каршылык көрсөтүү жөндөмдүүлүгү. Ошондой эле организмди тышкы чөйрөдөн кирген заттардан коргоп жана каттайган клеткаларды жок кылууну көзөмөлдөп турган система. Тубаса иммунитет жана кийин пайда болгон иммунитет болуп экиге бөлүнөт. Тубаса бул адамга түйүлдүк кезинде эле апасынан өтөт. Ал эми кийин пайда болгон түрү адам ооруга кабылганда эмдөөдөн улам пайда болот. Иммунитеттин маанилүүлүгүн баалоо өтө оор. Анткени ал адам организминдеги биримдикти сактоодо жападан жалгыз ролду ойнойт. Биз күн сайын, мүнөт сайын организмдин ичиндеги жана тышкы чөйрөдөн кирген ар кандай микроорганизмдердин чабуулдарына чалдыгып турабыз. Мындан тышкары, адамдын организмине ири көлөмдөгү башка заттар дагы кирет. Мунун баарын иммундук система жөнгө салат. Иммунитет дайыма бир калыпта иштесе, анда организмге коркунуч туулбайт. Башкача айтканда, адам инфекциялык, аллергиялык, аутоиммундук ооруларга чалдыкпайт. Жогоруда айтылгандай, адам вирус жана башкалардан иммунитети аркылуу коргоно алат. Ошондой эле иммунитет адамдын суукка, ысыкка, радиацияга жана кислотага туруштук берүүсүнө кызмат кылат. Эгерде иммунитет төмөндөп кетсе, анда организмге кирген микробтор, вирустар, мителер жашап кетет да көбөйө баштайт. Натыйжада адам тез жана катуу ооруйт. Иммунитеттин төмөндөшүнүн белгилери: өзүн начар сезип алсыроо, тез суук тиүү, шамалдап калуу, дене табынын тез көтөрүлүшү, өнөкөт чарчаңкы абал, шалдыроо, муундардын жана булчуңдардын эзилип оорушу, баш ооруу, уйкуга тартылуу же уйкусуздук. Мындайда адамдын көңүлүнө эч нерсе жакпай, көпчүлүктү сүйбөй да калат. Кээ бир адамдарда аллергия пайда болот. Негизинен иммунитети төмөндөгөн адамдарга учук чыгуу, теринин түлөшү, өңүнүн бозорушу, ичкерип өңүнөн кеткен чачтар, катмарланып сынып туруучу тырмактар мүнөздүү. Иммунитетти кантип көтөрүү керек? Күн сайын таза абада эс алуу, көнүгүүлөрдү жасоо, спорт менен дос болуу, тамеки чегүү, ичкилик ичүү сыяктуу жаман адаттардан алыс болуу, уйку кангыча уктоо, дем алыш күндөрү уктап алам деген туура эмес. Анткени уйку канбай калуу өнөкөт чарчагандыкка алып келет. Үй жумуштарын жасоо булчуңдарды бекемдеп, ашыкча салмактан арылтып, уйкунун терең болушуна жардам берет. Стресс иммунитеттин эң башкы душманы. Адам өз эмоциясын колго ала албаган учурда иммундук система катуу жабыркайт. Андыктан кандай кырдаал болбосун өзүн баса билүү зарыл. Дайыма күлүп жүрүү стрессти жеңүүнүн эң жакшы жолу. Туура тамактанып, витаминдүү тамак аштарды кабыл алуу. Иммунитетти жогорку деңгээлде көтөрүүчүлөргө кызыл калемпир, сарымсак, сабиз, буурчак, итмурун, чычырканак, карагат, жаңгак, имбир, деңиз капустасы, брокколи капустасы, ашкабак, апельсин кирет. Ошондой эле мөмө жемиштерди көбүрөөк жеп, организмди түрдүү витаминдер менен камсыз кылуу зарыл. Белокко бай болгон сүт азыктары. Мындан тышкары чөп чайлар дагы иммунитетти көтөрүүгө салым кошот. Элдик медицинадагы пайдалуу чөп чайлар ромашка, женьшень, эхиноцея жана зверобой. Ымыркайлар үчүн эң биринчи иммундук модулятор эне сүтү. 6 айга чейин бала сөзсүз эненин сүтү менен азыктанса, ооруга көп чалдыкпайт. 6 айдан баштап кошумча тамак бере башташ керек. Иммунитетти көтөрүүчү дары-дармектер көп сунушталбайт. Анткени алар жасалма түрдө көтөрөт. Баары бир комплекстүү тамактанууга жетпейт. Иммунитетти үй шартында көтөрүүчү элдик рецептер. Зверобой чөбүнөн 10 грамм алып, үстүнө 1 стакан кайнак суу куюп демдеп коюңуз. Аны тамактан кийин 1 аш кашыктан 3-4 маал ичүү сунушталат. Балык майы дагы бул жаатта пайдалуу. Бул бир гана иммунитетти көтөрүү менен чектелбестен, организмдеги зат алмашуу процессин дагы нормалдаштырат. Күнүнө 1-2 чай кашыктан кабыл алынат.
Балык майы сентябрь-октябрь айларынан тарта март-апрелге чейинки аралыкта колдонулат. Иммунитет үчүн витаминдүү аралашма. Керектелүүчү азыктар: өрүк как, кайналы как, мейиз, жаңгак, бадам, кедир жаңгагы. Булардын баарынан жарым стакандан керектелет. Жана 2 даана лимон, 150 грамм бал. Жаңгактарды бир аз кургак сковородкага кууруп муздатып алабыз. Андан соң лимонду жууп, данегинен ажыратып туурап алабыз. Мейизди жана кактарды дагы жакшылап жууп коебуз. Жогоруда даяр болгондордун баарын лимонду кошуп, эт өткөргүчтөн өткөрүп алабыз. Буга балды кошуп жакшылап аралаштыруу зарыл. Даяр болгон аралашманы банкага салып, холодильникте сактоо керек. Чоң адамдарга күнүнө 1 аш кашыктан 2 маал, ал эми 3 жаштан жогорку жаш балдарга 1 чай кашыктан 2 маал ичүү сунушталат. Түрптүн жана сабиздин ширесин тең-метең алып, ага 1 аш кашык бал жана 1 аш кашык лимон ширесин кошобуз. Эртең менен жана кечинде 1 аш кашыктан ичүү керектелет. 500 грамм майдаланган жаңгакка 300 грамм бал, 100 грамм алоэнин жана 4 лимондун ширесин кошобуз. Аралашма 1 сутка тыныктырылат. Тамак ичерден 30 мүнөт мурун 1 аш кашыктан ичүү сунушталат. Күн сайын же болбосо 2 күндө бир сарымсактын 1-2 тишчесинен жеп туруу керек. Ит мурунду сууга салып кайнатып алган соң, ага бал кошуп ичүү иммунитетти көтөрөт. Жаңгактын кургатылып майдаланган 2 аш кашык жалбырагын термоско салып, үстүнө жарым литр кайнак суу куюу керектелет. Дары чайды түнү менен термосто калтырып, эртеси 50 граммдан 4 маал ичүү талапка ылайык. 200 грамм майда тууралган пиязга 200 грамм шекер кошуп, үстүнө жарым литр суу куясыз. Жай отто 1,5 саат кайнатуу зарыл. Аны муздатып алган соң 2 аш кашык бал кошуңуз. Аралашманы марли менен сүзүп, айнек идишке куюп, 1 күндө 3 маал 1 аш кашыктан ичип туруу кажет. 3 даана алманы кабыгын арчыбастан майдалап туурап, үстүнө 1 литр кайнак суу куюп, 10 мүнөт кайнаткан соң оттон чыгарып 30 мүнөт тыныктырасыз. Андан кийин каалаганча бал кошуп иче бериңиз. Ошондой эле күндө эртең менен тамактан жарым саат алдын 1 стакан кайнатылган жылуу сууга 1 чоң кашык бал кошуп ичиңиз. Бул организмди чыңдоочу эң жакшы каражат. Баланын дагы иммунитетинин туура калыптануусуна, вирустар менен инфекцияларга каршы тура алгыдай ден соолугун сактоого жардам бериңиз. Ал үчүн баланын тамактануу рационуна маани бериңиз. Курамында С, Е витаминдери бар тамактар, каротиноиддер, омега-3 майлуу кычкылдары менен пробиотиктер баланын иммунитетинин бекем болушуна жардам берет. Ал үчүн кантты пайдаланууга чектөө коюңуз. Кант жана башка таттуулар иммунитет системасын бузат. Ошондой эле баланын гиперактивдүү болушуна таасир берет жана баланын уйкусун бузат. Балага көп-көптөн жер жемиштери менен мөмө жемиштерди жегизиңиз. Бул жемиштер менен мөмөлөр витаминдер менен антиоксиданттарга бай. Кандын курамындагы клеткалардын анителдин көлөмүн арттырууга жардам берет жана зыяндуу шишиктин алдын алат. Баланын тамактануу рационуна балык менен балык майын кошуңуз. Балага жумасына 85 грамм балык жегизип турган оң. Тамак аштын курамына пробиотиктерди кошуңуз. Пробиотиктер адам ичегисинде жашаган пайдалуу бактериялар. Пробиотиктери бар тамактар йогурт, сүт азыктары жана башкалар. Пробиотиктери бар тамактар ротавирустук жугуштуу инфекциялардан коргойт. Баланын жеткиликтүү уктоосуна маани бериңиз. Туура уйку дени сак иммунитет системасынын кепилдиги. Физикалык көнүгүүлөр организмдеги клеткаларды көбөйтүүгө жардам берет. Мындан сырткары машыгуунун баланын ден соолугуна пайдасы өтө көп. Баланы тамеки түтүнүнөн коргоңуз. Тамеки түтүнүн жыттаган балдар бронхит, кулак оорусу, астма жана башка оорулар менен көп оорушат. Кичинекей балдар бат-баттан дем алышат, натыйжасында токсиндерди чоңдорго караганда көбүрөөк бөлүшөт. Ошол себептен тамеки түтүнүнөн баланы сактоо өтө маанилүү. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.